Ассаламу алейкум, баарыңыздарга даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздерге өзгөчө форматтагы, влог форматындагы видео даярдап жүктөдүм. Эгер мындай форматтагы видеолор сизге жагып, сизге дагы мотивация, дем бере турган болсо, албетте лайк басып, комментарийге ой пикириңиздерди жазып койсоңуздар болот. Бүгүн дем алыш күн, мен дем алыш күндөгү кылган жумуштарым, жаңы алган нерселерим, жаңылыктарым дагы башка нерселер менен бөлүшүп кетем. Алгач эле бизде кара гилес деп коебуз. Кара гилестин эң акыркы калгандарынан сок жасап алдым. Балдар үйдөгү өзгөчө чоңдор деле мына ушундай колдо жасалган натуралдуу сокту баары жакшы көрөт. Ошондуктан дайыма гилес бышкан учурда жасап койчумун. Азыр дагы ошол сыңар эң акыркы калдыктарынан жасап алдым. Сокту ушинтип майда баклажкаларга, банкаларга куюп, муздаткычка салып коем. Андан кийин очок жакты жыйноого кириштим. Башында акырындык менен баардык нерселерди жыйнап, баардык нерсени ордуна коюп алдым. Столдун үстүн сүртүп, казан турган жерлерди кафелин сүрттүм. Чакаларды жакшылап жууп, көмкөрүп, калгандарын дагы ушул таризе эле чет-чети менен жыйнап баштайм. Андан кийин биз сөрү деп коебуз, же башкача тапчан деп да аташат. Ошол жерди жыйнап алдым. Бардыгын жыйнап бүткөн соң акырында кафелди дагы жууп алам.
жууп бүткөн соң мына ушундай бир аз болсо да тазаланып калат. Тилекке каршы баардыгын тартып көрсөтө алган жокмун. Ал учурда мен тамак да жасадым. Балдардын, үйдөгүлөрдүн курсагы ачып кеткендиги үчүн, эт кошпой тез эле бышыруу үчүн картошканы кууруп алдым. Этсиз болсо дагы аябай даамдуу, көрүнүшү дагы көркөмдүү болду. Анан да калса 30 мүнөттө эле бышты. Андыктан шашкан учуруңуздарда ушундай картошка курууну сунуштайм. Тоюмдуу дагы. Тамак жеп алган соң балдарды бир аз ойнотом. Жакын арада интернет-магазинден заказ берип алган кондитердик, кулинардык аспаптарымды, буюмдарымды дагы көрсөткүм келди. Кап этпесеңиздер. Байкап көрсөм, ушундай видеолор, ушундай формат көбүнчө кызык экен. Распаковка, закуп, мои покупки деген видеолорду көп көрсөткөн. Балким сиздерге дагы кызык, балким кандайдыр бир нерсенин баасын билип аласыздар деген ойдо ушуну жүктөгүм келди. Эң алгач эле миксерди көрсөтмөкчүмүн. Бул миксерди мен Оштон базардан алдым, чоң базардан. Балким магазиндерде бир аз кымбат турат. Мен 650 сомго, 700 сом экен, 650 сомго түшүрүп алдым. Аябагандай жакшы экен. Мен 2-3 жолу колдонуп көргөнгө үлгүрдүм. Мага аябай жакты. Мына ушундай насадкалары бар экен. Ошол эле базардан мына ушундай айнек табакча алдым. Атайын кулинардык видеолорду тартканга көркөмдүү кооз чыгуусу үчүн 280 сом экен. Түшүрүп атып 250 сомго алдым. Андан сырткары Бишкекте жайгашкан Baker Tools интернет-магазининен мына ушундай кондитердик силикон формаларды заказ бердим. Кекс үчүн, шоколадты катыруу үчүн жана макарон бышыруу үчүн. Болжол менен 120-180 сомдой болду. Себеби ошол учурда аябагандай жакшы скидка жүрүп жаткан экен. Көрүп турганыңыздардай поворотный столик алдым, сироп үчүн куйгуч алдым. Жана мага мындай белек келди. Россиядан бир тууган сиңдим менин ушундай торт бышыргандарымды билип, кызыкканымды билип, ушундай насадкалардын топтомун ала келиптир. Аябагандай жакты, көзүм тойбой көрдүм баарын. Бирок жасаганга үлгүргөн жокмун. Жакын арада, жакын күндөрдө колдоном. Торт жасап конокко барыбыз керек болчу. Ошондуктан атайын тортко форма дагы алдым. Ушул форма 20 сомдой турат экен. Түштөн кийин үй бүлөбүздө жеке майрам бар болчу. Ошону белгилеп келүү үчүн балдарымды алып Куб Хаус үйүнө бардык. Куб Хаус бул мейманканасы жайгашкан, аябай интерьери аябай ойлонулуп, кооздолгон. Мага өтө өзгөчө жакты. Экинчи этажы дагы, үчүнчү этажы дагы өзгөчө. Летний терраса рестораны аябай жакты.
мына ушундай аябай көркөмдүү сонун панорамный көрүнүштөгү өйдөдө рестораны бар экен. Бүгүнкү күн мына ушундай жакшы жыйынтыкталды. Сиздерге дагы жакшы маанай каалаймын. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман болуңуздар.